Жумайдыл ага, азыр кырдаал көпчүлүк кыргызстандыктарды ойлонуп туруп атат. Дүйнө элинин ичинде Украина менен Орусиянын ортосундагы келишпестиктин таасири бардык тармакка, бардык аймактарга өзүнүн экономикалык жактан олуттуу таасирин тийгизип атат. Анан ушундай кырдаалда биздин өндүрүшчүлөр, сизге окшогон биздин салмактуу ишкерлерибиз десек болот, кандай ойлонуп атты экен Украина менен Орусиянын эки бир тууган элдин ортосундагы мамиле жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Саясий жагын алсак, өтө татаал кырдаал түзүлүп турат. Биздин жанагы илгерки баягы кошун өлкөлөр деп коебузбу? Постсоветский деп койсо, эми СССР деп коелучу. Союздун өлкөлөрдө баягы бир тууган болуп жүрбөдүкпү? Канча жылдан бери. Ошол жерден келишпестик болуп, Орусия туугандарыбыз менен Украина да биздин туугандарыбыз. Ушинтип айталы, Украина туугандарыбыз, кошунабыз деп коелу. Бир туугандар келишпестиктин кесепетинен азыр согушка өттү. Согушка. Эми бул чоң өлкөлөр. Украина дагы оңой эмес мамлекет. Запад жакта турат. Мен мындай айтар элем. Ар мамлекет өзүнүн саясаты болот, өзүнүн стратегиясы болот, өзүнүн жанагында көз карандысыз, өзүнүн тиги экономикасы дегендей. Ошого жараша өзүнүн келечеги болот, ошого жараша булар өздөрүнүн саясатын алып жүрөт. Мисалы, сөздүн кыскасын айтканда, даже эки чоң өлкөнүн ортосунда эмес, эки бир туугандын ортосунда мамиле болушу мүмкүн. Ал эмненин негизинде? Мисалы, агасы айтат инисине, сен мен айткандай болосуң дейт да. Сен мен айткандай болосуң дейт. Же атасы айтат баласына. 90-го чыккан атасы, жанагы 40-тагы чыккан баласына айтат, сен мен айткандай болосуң дейт. А тиги баласы же жанагы бир тууган экөөнүн иниси, ал дагы чоңоюп калган да. Өзүнүн чарбасы бар, өзүнүн бала бакырасы бар, өзүнүн аялы бар, өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн мындай тиги жашоого болгон философиясы башка, позициясы башка. Ал айтат, жок, мен өзүм, аны ата-энеси бөлдү да. Туурабы, бөлдү да. Мына сен өзүнчө жаша. Сен да өзүнчө жаша. Мына сенин да мүлкүңдү бөлүп бердим, өзүңөрчө жашагыла. Табыш оокат кылсаңар, табыш оокат кыла, эч ким каршылык жок. Табышпасаңар, ар бириңер өзүңөрдүн оокатыңар өзүңөрчө кылгыла. Туурабы, бул акыйкатпы? Жок, буга карабай эле, сен дейт, сен менин инимсиң, кичүү инимсиң, сен мен айткандай болосуң деп таңуулаган процесси жүрүп атат. Мында ошондой бир туугандардын келишпестиги болуп атат дейлик. Анан мындай учурда биз Кыргызстан Украинада эмес эле Кыргызстанда согуш болуп аткандай таасирде калып атабыз. Азыр эки тарапка бөлүнүп, Кыргыз өзү соңку мезгилде бөлүнүүчүлүккө көп ыктап кетти да. Ороскул деп атат, орускул деп атышат, арабкул деп атат, батышчыл деп атат. Биз бири-бирибиз менен эле ички согушубуз ыргап кетти. Кандай карманышыбыз керек? Эми кармаганда жанагындай болуп атат да. Биз Кыргызстан жанагы 4-чү, дагы 5-чи иниси деп коелу. Жанагы эле мен айтып аткан бир туугандардын арасына. 4-чү, 5-чи иниси. Ада карап турат. Тиги эң чоң иниси баягы үстөмдүк, зомбулук күчкө салган, кара күчкө салган, укпаса оозу мурдун канжалата сабаган, керек болсо атып өлтүрүүдөн да кайра тартпас мамилени көрүп атат да. Анан ойлоп атат, бул менин да башыма түшүшү мүмкүн деп. Анан балдар бар да, түшүнбөгөн балдар бар, жаш балдар. Бири туруп тетиги инисин колдоп атат, бири туруп тиги улуу баягы агасын колдоп атат. Түшүнбөйт да балдар. Түшүнүп атасыңбы? Бирок ар ким
ойын айтканга укугу бар. Ар бир адамдын, плюрализм мнений деп атпайбы? Ар бир адамдын айта турган, ойлоно турган өзүнчө укугу бар. Өзүнчө жашап кете турган укугу сакталып калыш керек. Мына неприкосновенность, частный собственность деп атпайбы? Өзүнүн территориясы өзүнүкү, ошого гана тиешелүү. Ошон үчүн бул зомбулук, жанагы империя деп империяга жашап калганбыз да. Мына ошонун кесепети кандай тиет, ошону сезип туруп, анан жон тери менен сезип, элдер азыр андан кийин турат. Эми нейтральный деп, нейтральный карап турат баягы элдерчи, кошуналар көп. Экономикага чоң залакасы тийгизди деп атабыз. Доллардын курсунун өйдө ылдый болушу, мына жакында эле азык-түлүккө болгон коркунуч, коопсуздук жаралып калды. Бул багытта кандай сөз айтасыз? 80% ашык импорт келет бизгечи. Тыштан. Ушундай жагдайда кыйын эле болот бизгечи. Биз 20% өзүбүз чыгарабыз. Ошон үчүн ушундай жагдайда, ушундай кырдаалда бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат да. Кыргыз мамлекети ойлонуш керек, кыргыз бизнесте чогуу ойлонуш керек. Кандай мүмкүнчүлүк? Максимально өзүбүздөн чыгарганга аракет кылыш керек көп нерсени. Айыл чарба продукцияны жок дегенде, ушундай бир согуш, ушундай маанайда, ушундай болуп турган кезде өзүбүз ачка калбай, необходимо жанагы керектүү товарларды өзүбүз чыгарганга аракет жасайт эми. Ушинтип менен бул кол мая өзгөрүлүп атат. Ушинтип отуруп, мына ушу быйыл жылдан кийин мындай саясий конструкция мировой. Азыр 3-чү дүйнөлүк согуш болуп атат. Эми ушул согуш бүткөндөн кийин мындай дүйнөлүк саясий конструкция аябай өзгөрөт. Мен ойлойм, жакшы жагын өзгөрөт депчи. Жакшы жагын өзгөрөт. Эми мындай осознанный, эми баары көрдүк, бул согуш бул эч жакшы нерсеге алып келбейт. Согуш бул көрдүм, ушуну көрүш керек болчу. Бүгүн Украина дүйнөлүк демократияны, дүйнөлүк жанагы эгемендүүлүктүн асабын жанаң ошолго тартып атат. Бүт дүйнөлүктүн жоопкерчиликти өздөрүнө алды. 40 миллиондон 4 миллион калса дагы биз өзүбүздүн жерибизди бербейбиз деп атат. Биз өлгөнүбүз жакшы деп атат. Шуп атасыңарбы? Мына ушундай. Мына патриот да ушуну айтат. Намыс да ушуну айтат. Түшүндүрбү? Килейген державан армиясына ошол жерде жана 15-16 жашар балдар да согушуп атат, чыгып алып. Алар өздөрүнүн жерин коргоп атат, уясын коргоп атат. Ушундай кырдаалда ошол соода тармагындагылар, ошо алып сатарлар дейбизби, өндүрүшчүлөр дейбизби, сизге окшогондордун аракети, карманган позициясы кандай болушу керек? Стратегиялык товарларды өзүбүздөн өндүргөнгө ар ким аракет кылыш керек. Ар бир бизнес структура и мамлекет биринчи жолу ушуларга шарт түзүш керек. Мисалы, стратегиялык кант, май, суу май. Дагы эмне толгон токой эмелер барго. Ушуну ким ушуга акча салып, ким инвестиция жасап ушуга эметсе, силерди биз налогтон бошотолу, пока стабилизация болгончо. Сразу ушакка көчөт элдин баары. Жөнөкөй эле мынчы, жөнөкөй эле элемент. Гарантия берипчи. Мына ушуну баланча миң тонна эметет, ушуну давайте рынок толтургула. Аны лишний саткыла тияк. Экономикалык мындай олку-солку кырдаал боло калганда эле биз өндүрүшчүлөрдү, бизнесмендерди, ишкерлерди айтабыз да. Ошолорго мындай таяныч кылабыз. Анан дагынан катарынан дагы бизде олигархтар деген бир түшүнүк бар. Олигархтар дегенибиздер кимдер? Бизде кимдер олигарх, билесизби? Жок, олигарх деген бул өзүнчө бир элдин башыда айланып калды. Олигарх деген кийин пайда болуп, олигархтын чапандарын кимдер жамынып алды. Жана бир буту менен бийликте, бир буту менен байлыкта турган кишилерди олигарх мындайлар да. Ошолор олигарх деген эмени жамынды. Мен олигарх дегендин чапаны мен кийгим келбейт. Мен олигархты болгум келбейт. Ушундай бузулду образ. Бай киши деген ал жанагы өзүнүн маңдай чекет тери менен тапкан ак эмгек менен турабы?
өзүнүн кара эмгеги менен жумуш орун түзгөн, ушу отечественный продукттарды түзгөн, жараткан бизнесмендерди олигарх десе жарашмак. Бирок бизнесмен бар эле тиги өтүп кетпеди, тиги жээкечи. Бийлик өтүп кетти. Саясатка аралаш эмне үчүн? Байкуш бул бизнесмендерди түшүнсө болот да. Ал жерде жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атпайбы? Өзүнүн бизнесин, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнө мындай жанагындай жаңы шарттар түзгөнгө шарт бийликке жакын да. Анти жерде достошуп, ошол жакта медаль бар беринде, тиякта отурат, алло дейт чалат, тааныш тууныш. Өзүнүн бизнес кылган. Өзүнүн, анан ошондо анын байкуштар анан тияка барат. Бул без принципист деген айла жок барып атат. Принципи жок. Иши кылып эмне болсо барып тияктан ошону айтканын угайын дагы, анан өзүмдүн да оокатым кыла берейин. Кыргызстанда кимди олигарх деп тааныйбыз? Эми билбейм мен олигархты. Мен олигархка мен киргим да келбейт, болгум да келбейт. Кимди айтат элеңиз? Эми калган бар эле олигарх. Тиги жакта бийликте жүрбөйбү жана тиги улам кирип чыгып тиги депутат боло калып, министр боло калып, ошолор олигархтар. Олигархтар. Анан жанагы өкмөттүн эсебинен байыгандар дагы олигархтар. Алар бир тиги бизнесин көргөзүп коет экен, көмүр чыгарып атам, анан да бирдеке чыгарып атам, анан кен касып атам деп ушундай чала бизнесмендер анан айтып атпайбы, оң буту менен бийликте, сол буту менен байлыкта жүргөндөр олигарх. Биз экономикалык коопсуздукка, коркунучка кептелгенде айтып атабыз, ушул сиздердин бизнесмендерге, ишкерлерге таянабыз деп. Анан сиздин айтымыңызга караганда, олигархтарды мүнөзү андай сыпатталып аткандан кийин, демек келечекке карата кандай түздөнүшүбүз керек? Кантип тазаланабыз? Мамлекеттик кызматкер болобу, же жеке менчик ишкерлер болобу, деле любой ар бир тиги кыргызга салым кошкон, иштеген кишилердин баары момундай тиги философия менен жашаш керек. Коомго салым кошуу, служение народу, обществу дегенчи. Коомго кызмат кылуу деген миссия менен тиги философия менен мамиле кылбаса болбойт. Кызмат кылуу. Кызмат кылуу. Ошентип анан ниетин оңдоп, намерение деп коет. Намерение жана айтып атпаймынбы олигархтар, намерениясы бийликке барып, бийликтин укугун пайдаланып, анан өзүнүн бизнесин. Анан тер связь деген бар. Связь, бирин-бири коргойт алар. Булар бир казнадан жегендер да. С одного котла кушает деп коет да. Бир казандан жегендер. Кыргыздын 80% байлыгы ошо олигархтардын чөнтөгүнө кирип кетип атат. Кече күнү мен капыстан колума мурдагы китептерди аңтарып атсам, арасынан Кыргыз элитасы деген бир калың китеп тийип калды. Анан эринбей барактап чыктым, мурда деле бир сыйра окудум эле. Ошол Акаев биринчи турат, андан кийин ошол кыштагы бардык чиновниктер, кызматкерлерди киргизген экен, Кыргыз элитасы деп. Карап көрсөм, бардыгы бүгүнкү күндүн көзү менен карасам, бардыгы элита эмес экен, суроолуу, көйгөй жараткан адамдар болуп калды. Бүгүнкү күндүн элитасы кантип калыптаныш керек? Кимдерден тутулуш керек? Элитаны эл аныкташ керек. Опрос менен. Опрос менен. А жерде критерий бар. Туура критерий коюш керек. Ошондон кийин кыргыздын элитасы ошондон кийин чыгып келет. Менин миссиям служение обществу. Менин эмем. Философиям. Мамлекетке, коомго кызмат кылуу. Ак эмгең менен. А тияктыгы жанагындай алкаша. Бүт тең сатылат. Наам да сатылат, медаль да сатылат, бар сатылат, кызмат да сатылат, бүт сатылат. Тиги жанагы садиктин тиги директор болуш үчүн $10,000 бериш керек. Мына бүгүнкү күндө ошол. Баары тең ставкасы бар. Анан ушул кыйрамайынча каяктан бирден коомоң болот анан. Ысырапкорчулукта жөнөкөй эле. Жана биздин тамак ичүү маданиятын. Тамак ичүү, тамак берүү, конок тосуу маданиятын өзгөртүш керек. Эми бир киши канча килограмм эт жейт? 100-150 грамм жейт, болду. Болду.
Ал деген 20-30 килоны көтөрүп кетет да үйүнө барып. Дасторконго. Жанагы тойканада, жанагы бир саны сапаты жок. Саны бар сапаты жок тойкана. Той берүү, жана коноктосуу, жанагындай бир обу жок бир жанагы орто жолдон таап алган маданиятыбыз бар ушу. Тамакты жанагындай сыйлаш керек. Жамандыкка да баардык жакта. Эң туура. Эң туура. Туура. Ченеп гана желе турган гана тоокатты калтырыш керек. А жанагындай сарпаштыкка салып кеткенде токтотуш керек. Ошентсе деле эл ичинде ага баш ийбейбиз, соебуз деген чыгат атпайбы? Эми сойгондор сое берсин. Сойгондор сое берсин. Сойбой тургандар ушундай жашоону оңойм, жаңы жашоого өтөбүз дегендер башташ керек. Башташ керек. Кыргыз ошо 40 жылды күтүп отурбай, бүгүнтөн, эртеңден баштап оңоло башташ үчүн эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ар ким башташ керек, ар ким өзү баштар. Эми улуттук бир идеология керек да, улуттук идеология. Мында уран чакырыш керек да. Уран ташташ керек. Уран, мамлекет уран. Эл журт. Биз момундай жашап келдик. Биз момундай акыбалда турабыз. Биз момундай кылсак болбойбу? Момундай кылсак болбойбу. Өзүбүздүн коробузду, өзүбүздүн мамлекетибизде эмне кылышты өзүбүз талдап алсак болбойбу. Биз эч ким давит эткен жок биздичи. Биз эч ким келип мындай мынтип тигине кылгыла деп айткан жок. Биз өзүбүздүн жашообузду ысырапкорчулукка согуш жарыяласак, эмнелерди калтыралы? Эмне керек бизгечи? Кандай болуш керек? Жана кыргыз 40 жылда кандай кыргыз болот деген жана жашоо образды чиймелеп көргөзсө, ошондой болуш үчүн биз момундай болушубуз керек экен. Анан кичинеден анан бир багытты, мамлекеттин багыты каяка барабыз деген багыт жок болуп атпайбы? Уран ташташ керек. Уран илгерки баягы 45-жылы баягы Япония өлкө жоголуп кала турган акыбалга келгенде уран таштаган. Уран чакырык. Кыргызга ошол жарашат. Кыргызга мындай уранчы эметсең, сразу ойгонот кыргыз. Кыргыз сразу чогула калат. Чогулуп анан ошол турат. Ошол жок. Мурунку ошол учурларда, сиз айтып аткан учурларда уран чакырыкка уралап бир жактуу коштоп кеткен учур болгон. Азыр пикирлер бирикпей атпайбы? 5 кишинин пикири бирикпейт. Жарымын арабчы дейт, жарымын теңирчи дейт. Кайра эле мындай тилекке келбей атат да, талаш болуп. Бир доорду секирип өтүп кетпедик ба таң көрүп? Бир доор секирип өтүп кетип, анан азыр башыбыз айланып атат. Тоодон түшө албай атабыз, түшсөк башыбыз айланып атат. Кыргыздагы эле тоодо жүрөбүз, тоонун башында. Мындай трансформация боло албай атабыз да. Кыйын. Бирок кыргызчы бат көнөт да. Кыргыз уран ашар кылып бүтүргөн любой нерсени. Үй салмай, бир жамандык, жакшылыкты чогулуп келип бүтүрүп кетип, анан кайра кетип калган. Ушундайлы кылып туруп мамлекеттик масштабтагы маселелер ушинтип чечсе болот. Кыргыз чогулат. Кыргыз чогула калып атпайбы, жанагы аңтарып жатпайбы? Ошол аңтарган энергияны башка жумшаш керек. Кыргыздар, мына дейм 3 жыл аңтардык, бүт энергияңарды жумшадыңар. Бүгүн момундайгы энергияны жумшачы эмнеге? Жашоону жаңыртканга. Барыңар даяр болгулачы. Мен турам башында. Мына биздин келечек могу. Бул тетиги 40 жылдан кийин момундай болот кыргыз. Тилиң мындай болот, диниң мындай болот деп анан. Экономикаң мындай болот, чегараң мындай болот, билимибиз мындай болот, маданиятыбыз мындай болот деп уран чакырганы көргөзсөң, тетиги көрбөй атат кыргыз ба, караңгыдагы эле. Көздү ачыш керек. Ошон үчүн лидер ушул жерден керек да. Лидер ушул жерден керек да. Лидердин эки эле функциясы бар. Багытты көргөзүш керек, анан дук бериш керек. Болду. Мен өзүм деле тиги чөйрөм деле жүрөм. Шоромду жазып атам, кара булакты жазып атам. Башка толтурда майда чүйдө проект. Мына азыр экспорт тетиги чет өлкөгө, тетиги Европага барып келдик. Бүт Оруска барып, Оруска жанагы бозо максымды эмелерди эметелдетик мына. Азыр мен Европа багыт коюп атам. Бул Дубайга да мына барган атам. Мен жанагы мына посолдор менен сүйлөштүк. Иши кылып, шорону экспорт кылып дүйнө жүзүнө таркатыш керек. Сууну азыр мына Кытайга экспорт кылган атабыз. Дубайга уже башталды. Дубай тетиги арабский өлкөгө иши кылып келечек ушундай. Мен өзүмө тиешелүү маселелерди өзүм эле чечем, эчтекенин кереги жок.
Sizге кызыгып, сиздин ишиңизди улантууну каалагандар, сиздей болууну каалагандар барбы? Барабы сиздин? Эми келип атат, конечно, мен менен чогуу сүйлөшүп атабыз да. Мындай тиги обмен опытым деп коет, жолугушуп алып сүйлөшүп атабыз да, кебелешебиз да. Албетте. Эми подражание деген бар да, адамдар ушинтип бири-биринен бири таалим алып анан бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири менен таанышып, ошентип адамдар. Мен мисалы бир кызыктуу кишини көргөндө ушундай кызыгам да. Анан ошо кээ бир сапаттары бар, ошо сапаттарын алгым келет. Менде жок сапаттарын. Ушинтип анан өсөт адамдар. Айыл чарбасында сиздин мындай багбан болуп атканыңызды байкап калабыз. Айыл чарбасында кандай ыктап баратасыз? Ой, айыл чарбасы дагы мындай деме. Айыл чарбасы дагы бүгүн мүңгүрөп турган кез да. Ыйлап турган кез. Мышы ыйлап турду, мышы ыйлап атат. Эми жөнөкөй эле айтайын мына. Кыргыз баг, средний кыргыз. 1 гектарга арпа айдайт, картошка айдайт, буудай айдайт, жүгөр айдайт. Гектарынан 20 000 сом прибыль таба албайт. Эми ошонун түшүмдүүлүгүн көбөйтөбүз деп целый министерство бар. А мен бүгүн ойлонуп атам. 1 гектардан миллиондогон сомду алганга проектлер бар. Мен ошонун баарын уже көзүм жетип, ошону иштеп азыр иш жүзүндө көргөзгөн атам. Чакыртыштап бүт фермерлер, тиешелүү фермерлерди ошо маданиятка өткөрүп, анан бүттөн экспортко үндөп атам. Экспортун өзүм обеспечить этем. Ушундай эми иштесе, билимдин эле кереги жок. Эки дипломду көтөрүп алып, эчтеке жасай албай жүргөндөн көрө, бизге окшогон жаратман киши керек. Бизге бир 7 эле жаратман болсочу, Кыргызстанды көтөрүп кетет. 7 эле киши керек. Көргөзгөнгө болду. Ар ким өзүнүн оокатын кылып кете берет. Мыйлага. Сиз атайын азыркы кырдаалга карата ошого жакын оюңузду ортого салганыңызга рахмат айталык. Маегиңизге рахмат.